2-2-2. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, коллегалар. Менде бир жакшы сунуш бар. Баарыбыз билгендей, бир жумада 7 күн бар. Ошол 7 күнгө 8-күндү кошуп койсок деген сунуш. Кандай дейсиздер? Эмнеге дегенде баарыбызга жакшы болот. 3 күн салабыз. Суббота, воскресенье, восеница деп койсок болот. Же болбосо кыргызча ишемби, жекшемби, таршемби. Бул эми менин сунушум таршемби. Балким кыргыз тил комиссиясы дагы өзүнүн сунуштарын айтаттыр. Ошол, урматтуу коллегалар, баарыбызга жакшы болмок, элге да жакшы болмок. Эл кыйналып турган кезде азыр ушул 8-күн маселесин карап коет деген ишеничтемин. Рахмат баарыңыздарга. Ким кандай болбосун, чын дилинен аракет жасап, ага буга бөлүнбөстөн, фракцияларга бөлүнбөстөн бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, бардыгыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир колдон жең чыгарып, адилеттүүлүккө карап сүрөсөк. Мындайда бүгүнкү күндө биздин конечно, сигарет тартпаш керек, мен аны колдоймун. Саламаттыкты караш керек, ден соолукту караш керек. Бирок колдонгон ошо социалдык абалдагы бүгүнкү жагдайга байланыштуу сигареттин кескин кымбаттап кетиши биздин элдин жеке чөнтөгүнө, бюджетине чоң зыян алып келбейби? Бүгүнкү биздин экономикалык мисал айтканда айлык акыга салыштырмалуу оордук болбойбу дейм да. Сигарет тарткан кишиге мисалы. Экинчи анда импортко көз каранды болгондон кийин бизде контрабанда, контрафакт көбөйүп кетпейби мунун азабынан? Азыр бизде ошо жанагы ошондой жумуштар жүрүп жатат. Мисалы айтканда, бул акцизный маркадан тышкары 2021 жылдын 1-июлдан баштап жанагы маркировка кирди да, ошо жана табачный продукцияга. Андан тышкары ушу 1 январдан баштап жанагы цифровой акциз деген кирди да. Ошондо эки жактан көзөмөл болуп турат да, жанагы акцизный маркадагы, анан жана маркировка боюнча дагы ошо көзөмөл жүрүп турат да. Анан 1 январдан баштап жанагы ошо маркасы жок сигарет же алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салынган да. Ошону азыр деген жанагы биз тараптан ошондой жумуш жүрүп турат, жана рейдовый контроль дегендер ошо. Сиздер жакшы өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды алып баратасыздар, бирок элди да ойлош керек да. Бүгүнкү күндө эл сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүмдүк колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткенден байланыштуу. Эми алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Сиздер ушундай маселе каралып атканда биз 100% импорт товарга көз каранды болгондон кийин мындай уступка сураш керек да. Арзаныраак болуш керек. Ошо мамлекет Казакстан же Россия мамлекетине деңгээлинде окшогон сигарет. Секунд. Сигареттердин баасы бизде да ошондо төмөн болуш керектиги мен ойду айткым келип атат. Алардын алган айлык акылары бизден жогору турат. Биздики алардан караганда ылдый турат. Ошол үчүн сигарет колдонгон биздин граждандиндерге оор болуп калып атат. Эртең аларда дагы көтөрүлсө, бизде дагы көтөрүлөт. Социалдык бир чыңалууга алып келип коюшу мүмкүн. Мен алыс болобу андан, бирок ошол темалар каралып атканда сиздер ошо жагына да көңүл бурсаңыздар, тартышып атканда айтып түшүндүрүп